Псориаз бул тери ооруларынын бири. Элде болсо аталган дарт кабырчыктуу чакалай деп айтылып келет. Эң татаал оорулардын катарына кирген псориаз дартын изилдеп, аны кантип алдын алыш керектигине аракет кылдык. Псориаз тукум койт, ошондой эле тамак сиңирүүнүн зат алмашуунун бузулушу, вирустук оорулар дарттын чыгуусуна түрткү болот. Ооруган адам диета кармап, тамакты көзөмөлдөп жеш керек. Арак ичип, тамеки тартууга да болбойт. Псориаз эгерде адамга диагноз коюлса, бул считается уже как бы хронический оору деп айтсак да болот эми. Себептен биз айтып атпайлыбы, чыгуу булагы белгиси, анан айыктырып каксы жок болуп кетүү дагы кыйыныраак болот да. Формаларга бөлүнөт да, кышкы форма, жайкы форма же жаз күзгү форма деп коет. Кээ бир адамдарга бир жылда бир жолу мындай өзү жөнүндө берип билиндирилип турат да, кээ бирлердики кышкысын күчөп калат. Кээ бир адамдардыкы жайкысын, ошон үчүн летний форма, зимняя форма деп бөлүнүп кетет. Кээ бирлердики жаз күздө гана обострение. Калган убакта мындай көп кичине белгиси болуп, тынччалык өтүп кетет дагы. Арызданбай эле жүрө бериши мүмкүн да. Курулган тамактар, от кобушка мисалы шашлык, жареный тамактар, ушундай нерселер көп жакпайт да псориаз оорусуна. Көбүнчө суга бышырылган тамактар, жеңил тамактар уйдун этинен бул псориаз оорусуна обострение бербейт. Адамдар бул оору менен Кудайдын берген 80 жаш болобу, 100 жаш болсо жашай берсе болот. Туура өзүнүн диетасын кармап. Псориаз көбүнчө чыканакта, тизеде, баштын чач өскөн жерлерине кызыл так болуп чыгат да, ушаланып, түлөп карт сыяктуу болуп турат. Псориаз болгондо териден сырткары сөөктөр жана муундардагы жабыр тартат. Ооруга чалдыккандар маал менен дарыланып турушу зарыл. Чыканакта анан тизелерде дежурный бляшка деп коебуз бизде. Ошол жерлерде мына ак карттанган, ак түстөгү мына карттанган тактардын пайда болушу мүмкүн. Кичинекей фасольдой же болбосо андан да кичинекей түрүдөн болот дагы, чоң, обширный, мындай бир картошкадай болгон чоң ак тактар болот. Эгерде дарылабай көбүрөөк күчөтүп жиберсек, муундарды оорутуп коюшу мүмкүн. Биздин максат ушул күчөтпөшүбүз керек да. Анткени күчөтүп жиберсек, суставдарды, муундарды оорутуп коет. Ошо инвалидностьтун баары ошо муундарды ооругандан келип чыгат да. Псориаздын негизги мындай оор формасы эритродермический деп коет. Бүт денесин толук каптап кеткен учуру болот. Чоң муундар бүктөлө албай, басканда кыйналып, балдак менен басып, баса албай калышат да. Ошол формалары бизде оор форма деп эсептелинет. Аталган дарт эмнеден улам пайда болоору ушул күнгө чейин так аныктала элек. Заманбап медицинада псориазды толугу менен айыктырууга мүмкүнчүлүк болбосо да, аны дарылоо үчүн дарыгерлер тийиштүү ыкмаларды колдонуп келишет. Антибиотик псориазда негизги дары деп эсептелинбейт. Хотя бизде мындай пустулезная форма деп коет, то есть ириңдеген формасы болот да, кээ бир формаларда кээде ушундай ириңдеп кетет да. Мындай редко болот бу дагы. Пустулезный форма болгондо антибиотик подключаем. А так мындай негизинен псориазда антибиотикке терапия основной препарат катары кетпейт. Лечениенин ар кандай түрлөрү бар. Жеңилирээк болсо үйдөн эле дарылап коебуз. Эгерде оор формасы болсо, значит жаткызабыз да. Мисалы бир жакшы дарыланып алсак, 10 жылга чейин, 15 жылга чейин, бывает 5 жылга, 3 жылга. Эми буга мындай бир жактуу айтыш кыйын да. Силердики мына азыр айыктырабыз, 3 жыл же 5 жыл жоголуп кетет деп айта албайт эч ким. Кээде учурларда болот, биз 5 жылга чейин обострение жок болуп калат. Бирок это бат-бат болбойт да, кээде гана, это нечастый случай. Көбүнчө бир жылда бир жолу обострение болот. Средний псориаз өзү ушундай. Каксы айыктыра албагандан кээ бир кишилер баягы көп жыл оорушат да, 10 жылдап, 15 жылдап жүрө беришет. Андан кийин 20 жылдап, 30 жылдап көп жыл оорушат да. Андан кийин ошондо тажашканда ошондой тааптарга барышат. Биз эми таапка барба, кээ бир барба деп биз эми как практик врачтар биз барба деп айта албайбыз. Себептен кээ бир учурларда жакшы болгон учурлар дагы бар. Бирок көбүнчө жакшы болбойт да, көбүнчө күчөп кетишет кайра тааптардан. Анан кайра бизге келишет да. Оорулуунун жылуу климатта, деңиз жээгинде болушу пайдалуу. Анткени күнгө кактанып деңизге түшүү, жер которуп эс алуу жакшы таасирин тийгизет. Бирок климаттык дарылоо доктурдун консультациясынан кийин гана жүргүзүлөт. Мындай оорулуулар диспансердик байкоо алдында болууга тийиш. Ошондой эле псориазды алдын алуу үчүн стресс абалда жүрүүдөн оолак болуш керек. Эгер териде кандайдыр бир жара пайда болуп, кычыштырса, дароо тери дарыгерине кайрылыш керек экенин унутпаңыз.